Бүгүн Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев жана депутаттар кеңешинин төрагасы Айбек Жолдошов Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун бир катар өкүлдөрү менен жолугушту. Анда шаардын бүгүнкү күндөгү социалдык, экономикалык, экологиялык жана туризм тармактарындагы аткарылып жаткан иш-аракеттер боюнча маалыматтар берилди. Кала башчысы Мураталы Тагаев облус тарабынан шаардын коопсуздугун сактоо жана чыңдоодо буга чейинки кошкон салымдарын белгилеп, мындан ары да тыгыз иш алып барууга даяр экенин кошумчалады. Ошондой эле ЭКОКунун Бишкектеги программалык кеңсесинин жетекчиси Перфонаркс баш болгон уюм өкүлдөрү шаардын туристтик потенциалын жогорулатууда көрүлүп жаткан пландар боюнча экономикалык жактан өсүшүнө кызыктар экенин билдиришти. Ага улай укук коргоо кызматтарына техникалык жактан тиешелүү колдоо болорун белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар алдыда бизнес чөйрөсүндө да тыгыз кызматташуу пландарын талкуулап, айрым долбоорлорду ишке ашырууда көмөктөшүүгө чакырды. Ага карата ишкерлерди колдоо максатында бизнес борбору ачылып, шаардын экономикасын өнүктүрүүдө чоң өбөлгө болору айтылды. Тараптар алдыда жалпы коопсуздук жана башка чөйрөлөрдө ушундай кызматташтык уланаарын белгилешти. Жалал Абад шаарындагы көп региондор катары эле биз үчүн абдан маанилүү шаарлардын бири болуп эсептелет. Жолугушуунун жыйынтыгы катары алдын ала коюлган боюнча айтып кетсек, бүгүн биз шаарда ишкерлерди колдоо борборунун расмий түрдө ачылышын өткөрөбүз. Бул ишкерлерди колдоо борбору Жалал Абад шаардыктары, жашоочулары, ишкерлер тууралуу аларга гана эмес, бирок ошол эле учурда бул борбор Жалал Абад шаарындагы муниципалдык мекемелерге, мэрия үчүн дагы ачык болот.